Жетиген мектеп лицейи, кыргыз тил сабагы, Карыбаева Ыкыбал, 3-класс. Саламатсыңарбы балдар? Эс алуу күнүңөр көңүлдүү өтүүдөбү? Бүгүнкү биз кыргыз тил сабагынан өтүлүүчү темабыз сүйлөм. Сабагыбыздын максаты сүйлөмдөгү бирдиктүү ой жана бүтүн интонацияны сактай билет, эрежесин айтып берет. Сүрөткө карата сүйлөм түзүшөт. Аталардын сөзүн чечмелей турмушта колдоно алат. Сүрөт боюнча өз оюңарды айтып бергилечи. Биринчи сүйлөмдө эмне жөнүндө айта аласыңар? Экинчи картинкада эмне жөнүндө айта аласыңар? Ойлонгула. Жакшы. Биринчи, жаз келди. Асан чыйырчыкка уя жасады. Келген куштар учуп келишти. Экинчи сүрөткө. Айгүл токойдон кирпи көрдү. Айнура асыл көпөлөк кармашты. Алар ынтымактуу достор. Балдар, силер биринчи сүрөттө эмне жөнүндө оюңарды билдирдиңер? Жаз келгендигин, Асандын чыйырчыкка уя жасагандыгы, келген куштардын учуп келгендиги боюнча өзүңөрдүн оюңарды түшүндүрө алдыңар. Экинчи сүрөттөн Айгүлдүн токойдон кирпи көргөнү, Айнура асыл көпөлөк кармашкандыгын, алар ынтымактуу достор экендигин, мындай өзүңөрдүн оюңарды мага жакшылап түшүндүрүп бере алдыңар. Силер азаматсыңар. Бүткөн бир ойду билдирген сөз же сөздөрдүн айкалышы сүйлөм деп аталат. Жаз келди. Бак дарактар бүчүр байлады. Өрүктөр гүлдөдү. Биз алардын түбүн жумшарттык. Бул жаздын келгендиги, бак дарактардын бүчүр алганы, өрүктөрдүн гүлдөгөндүгү, биз алардын түптөрүн жумшарткандыгы жөнүндө кандайдыр бүткөн бир оюбузду билдирдик балдар. Демек, бүткөн бир ойду билдирген сөз же сөздөрдүн айкалышы эмне деп аталат экен? Сүйлөм деп аталат экен. Мынакей, бул текстте 1, 2, 3, 4, 5 сүйлөмдөн турган сүйлөм жаздык балдар. Жаз келди. Бак дарактар бүчүр байлады. Бак дарактар бүчүр байлады деген сүйлөмдү алып көрөлүчү балдар. Бул сүйлөм баштамга менен башталып, аягына тыныш белгиси коюлду. Бул сүйлөмдө канча сөздөн куралды? Бак дарактар бүчүр байлады. 1, 2, 3, 4. Демек, сөз же сөздөрдүн айкалышынан түзүлүп, эмне пайда болот экен? Сүйлөм пайда болот экен. Сүйлөм бүткөн бир ойду билдирет экен. Азаматсыңар балдар. Азыр биз китебибизди алып, дептерлерибизди алып, бардыгын столдун үстүнө даярдап алабыз дагы, бардыгыңар мага жакшылап көңүл бурасыңар. Китебиңердин 106 бетиндеги текстти карайсыңар. Бирок 108 беттеги биринчи көнүгүүдөгү суроолорго жооп бергиле. Биринчи, текстте канча сүйлөм бар? Эң кыска сүйлөм кайсы? Эң узун сүйлөм канча сөздөн куралыптыр? Кана, текстте канча сүйлөм бар экен эсептеп санап чыгабыз. Азаматсыңар. Демек, текстте канча сүйлөм бар экенин биле алдыңарбы? Эң кыска сүйлөм кайсы экен? Эң узун сүйлөм канча сөздөн куралыптыр? Азаматсыңар. Мага жазып, дептериңерге жазып жөнөтөсүңөр.
Азыр китебиңердин 106 бетиндеги текстти карагыла. Экинчи көнүгү тексттин Коделектин акыраны капа кылган сөзүн таап көчүрүп жазгыла. Демек 106 бетти карадыңарбы? Мына ушул жерден Коделектин акыраны капа кылган сөзүн таап көчүрүп жазгыла. Жаздыңар, балдар? Алар кандай сүйлөмдөр экенин байкагыла. Дептериңерге жакшылап жазып, мага көрсөтөсүңөр. Азаматсыңар, абдан сонун жаздыңар деп ойлоймун. Эч булгабай, таза, сулуу жазганга аракет кылгыла. 3-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Ошол эле 108 беттеги 3-чү көнүгүүнү карагыла, балдар. Мында табышмакты жандырмагын тапкыла, канча сүйлөм бар экенин санагыла. Австралия талаасын саякаттап табасың. Чөнтөгүндө баласын көргөндө таң каласың. Эки колун көтөрүп, буту менен кете алат. Муну кимдир чече алат? Бул эмне экен, балдар? Кенгуру экен, азаматсыңар. Абдан сонун таап алдыңар. Демек, кенгуру кайсы жакта жашайт экен? Австралия талааларында жашайт экен, Демек, канча сөздөн турду? Санап, мага айтып бересиңер. Демек, үй иши. Өз сөзүбүз менен кайра айтып берели, балдар. Балдар, эненин эмгеги деген текст берилди. Силер ушул текстти жакшылап окуп, түшүнүүңөрдү өз сөзүңөр менен ата-энеңерге айтып бересиңер. Ата-энеңерге айтып берүү менен бирдикте мага да кошо WhatsApp'та жөнөтөсүңөр. Мен силерге жакшылап окуп берейин. Энеңер силерди төрөп, алдыйлеп бакты. Бир түндө 5-6 жолу туруп эмизди. Ыңаалаган добушуңарды эстеп, жаңы эле жаткандай болуп, кайра түндө терметип уктабай чыкты. Тилиңер чыгып, эс акыл кирип, 7 жашка чыкканда окууга берди. Окуп жүргөнүңөрдө кубаныч менен карады. Энелериңер силер үчүн жанын аябаган ушундай жан. Ата-энелериңерди урматтап, көңүлдөрүн калтырбагыла. Ушундай болсоңор жакшы болосуңар. Балдар, силерге биринчи тапшырма өз сөзүңөр менен эненин эмгеги деген текстти жакшынакай кылып айтып бересиңер. Экинчи, ушул эле тексттен колдонуучу сөздөрдү пайдаланып, бакты, алдыйлеп, силерди, энеңер, төрөп деген сөздөрдү пайдаланып, аларды сөз айкаштары менен чийме боюнча сүйлөм түзүп бересиңер. Үчүнчү тапшырма. Биринчи сүйлөмдү жазып, аларды муундук талдоо жүргүзөсүңөр. Саламатта калгыла.